студияда болсо куту конок бар. Ооба. Аны мен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин 1-курсунун студенти, таланттуу айым Таттыгүл Осмоналиева келген. Саламатсызбы, кутмандыгыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым, рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Негизи эле айтсаңыз, мына өзгөчө келипсиз бүгүн. Стилиңизге сөз жок десем болот. Комузчулар таңды кандай тосушат? Комузчулар таңды ар бир эле адамдай ойгонуп, бет оолун жууп, сиздердей эле тосушат, албетте. Комуз менен ырдайт экенсиз. Комуз менен ырдашты канча жаштан баштап баштадыңыз? Комуз менен ырдаганды 12 жашымдан баштаганмын. Бизде Комуз Октябрь айылдык музыкалык мектеби бар, 2-номердеги. Ошол жерден Маткеримова Бактыгүл аттуу эжекеден комуз үйрөнүп, ырдаганды да ошол эжекемден үйрөнүп баштаганмын. Айтсаңыз, комузга кызыгууңуздун себеби эмнеде? Кантип кызыгып калгансыз комузга? Комузга мен кичинекей маалымдан эле ырдаганды жакшы көрөт болчумун. Анан үйдө эжекем бар эле, эжем комузга жазылып калды. Комузга жазылгандан кийин мен дагы аябай кызыгып, комуз чертип ырдайт болчу эжем. Ырдап жатканда мен да ушинтип ырдасам экен деп кызыгып, өзүм барып жазылып, комуз чертип калганмын. Комузду жакшы билет экенсиз. Келиңиз айтып берсеңиз, комуз эмнеден турат? Комуз жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Бул комуз алгачкы эле бул кулагы, моюну деп коет буну, кылдары, чарасы, тепкеден турат жана куткундан турат. Айтсаңыз, кимдин ырларына көбүрөөк басым жасайсыз? Кайсыл ырчынын, анан кандай ырларды ырдаганды жакшы көрөсүз? Жанр боюнча. Жанр боюнча мен көбүнчө сүйүү жөнүндө ырдайт экем. Ойлоп көрсөм, сүйүү жөнүндө көбүрөөк ырдаймын. Бул ырчынын ырын көп ырдайм деп айта албайм, анткенде мен маанисине карап, маани мазмунуна карап, обонуна карап ырдаймын да. Бир эле ырчыны ушунун ырын көп ырдайм деп айта албайт экем. Келиңиз, сиздин келечектеги пландарыңыз тууралуу сурап кетейин. Ырчы болосузбу же кайсыл кесипти аркалайсыз? Кудайым буйруса, пландар аябай көп, чоң. Эми аттанып баштадым. Ырчы болом деген ойдо, албетте ырчы болом деп аракет кылып, азыр ошонун үстүндө иштеп жаткан убагым, өзүм үстүмдөн комуз менен ырдап, комуз эле менен ырдабастан эстрадный жанрда дагы ырдаймын. Ошол келечекте пландар ушул кыргыз элине таанымал ырчы болсом деген ойдорум бар. Анда биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиз. Келиңиздер, анда эмесе шаңдуу чыгармадан баштайлы. Өзгөчө аттуу чыгарманы аткарып берейин. Негизи эле биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жакты деп ойлойм. Маанайын көтөрдү. Өзгөчө үнүңүз бар экен чындыгында эле. Айтсаңыз, ар бир эле ырчыга биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн берилчү эле суроосун берейин. Сиз ушундай мукам үндүү болуп, кайсыл жерден чыккансыз? Кайсыл жерден кулнулосуз десем дагы болот? Мен Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Октябрь айылынан болом, Октябрьский айылынан.
ошол. Айтсаңыз, мына комуздан тышкары дагы кандай музыкалык аспаптарда ойнай аласыз? Мисалга алсак, комуздан ырдагандан тышкары эстрада жаатында ырдайт экенсиз. Анан музыкалык аспаптар боюнчачы? Музыкалык аспаптар боюнча азыркы убакытта фортепианода ойноп үйрөнүп жатамын, чопочорду ойноп жатамын. Эми гитара дагы үйрөнсөм деген пландарда жүрөмүн. Айтсаңыз, комуздун нота менен үйрөнгөн оңойбу же өз алдынча үйрөнгөн оңойбу? Албетте эгерде жаратылыштан берилген слух бар болсо, угуу бар болсо, адамдар жөн эле слух менен ойноп кете берет. Бирок мен биринчи нота менен үйрөнүп, азыр кичине угууну өстүргөндөн кийин слухумду ырларды комузга да салып өзүм ойноп кете ала турган даражага жеттим десем болот. Мисалга ала турган болсок, гитарада ойнолгон ырды сиз комузга салып кете бересиз. Бир угуп, жакшылап угуп, кайра кайталап анан салам. Анткени бир эле жолу салган, чертип баштаганда сразу прям ошондой так болуп чертилбейт да. Эжеке, айтсаңыз, нота менен үйрөнгөндөн тышкары азыр слухумду өрчүтүм деп жатпайсызбы? Бир ырды канча убакта даярдайсыз азыр? Жана мурда канча убакта даярданат элеңиз? Мурун музыкалык мектепте окуп жүргөндө чындыгында күнү түнү комуз болчу. Эртең менен турганда деле комуз чертип, анткени комузду көп жолу чертпесең колдорду көндүрүш керек башында. Ошон үчүн өзүм комнатам бар болчу, кирип алып эле комузумду чертип, ырдап эле отура берет элем. Бир ырга балким 3 ай, 4 ай деле убакыт кээ бирки ырларга аздык кылат. Анткени ырды канчалык көп ырдасаң, көп ырдын ичине кирсең, ошончолук ыр жакшы болуп элге чыгат да. Азыркы убакытта дагы деле 1-2 айдай даярдаш керек деп ойлойм ырдычы. Анткени ырдын ичине кириш керек, мазмунуна кириш керек. Ошон үчүн дагы деле 1-2 ай жакшылап даярданып анан. Бирок азыркы ырларымды 1-2 ай даярдаган жокмун деп айтам. Бирок 1-2 ай даярдабасаңыз дагы жакшырдайт экенсиз. Ооба. Ал эми гитарадан комузга салып ырдаган чыгармаларыңыз барбы? Азыр аткарып бере аласызбы? Азыркы убакта гитарадан комузга салганым жок, азыр жок. Анда өзүңүздөн эле комузда аткарылчу чыгармалардан дагы бирди аткарып берсеңиз, биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн. Анда эмесе сиздерге Роза Манова эжекебиз ырдап жүргөн Ак куу аттуу чыгарманы тартуулап койсом, кабыл коюңуздар.
Браво, эжеке, билесизби? Бул жакта биздин теле көрүүчүлөр көрүп, сизге аябай сонун сөздөрдү калтыра кетип жатышат. Окуп берсем, Таттуу гүл, өнөрүң өркүндөп, талантың ташкындай берсин, комуздун колуңдан түшпөй, эл алдында жаркылдап, ордап жүрө бер, эжекең бактуу гүл деп калтырган. Дагы да болсо бул жерде өнөрүң өркүндөй берсин, Таттуу гүл, сага ийгилик каалайбыз деп анан теле көрүүчүлөр калтыра кетип жатышат. Чынында аябай сонун ырды айтып экенсиз. Жана бир нерсе сурагым келип жатат да сизден. Кичинекейиңизден бери эле ырчы болом деп кыялданчусузбу? Ооба, кичинекей кезимден эле ырчы болом деп кыялданчумун. Кичинекей кезимде Жол карап өттү күндөр аттуу бир чыгарма, Элестовдун чыгармасы аябай популярдуу хит болуп жүргөн. Ошол ырдан башталган деп айтсам болот. Ырга кызыгуум ошол ырды бир 6 жашымда болсо керек. Аябай ырдап, жол карап өттү күндөр деп кыялданып, ушул сахнага чыксам, ушундай болуп ырдасам деп кичинекей кезимден эле кыялданып баштагам. Демек, кыялыңызга секин-секинден жете баштапсыз. Кыялдар орундалат, Айтсаңыз, мына эстрада жаатында ырдайм деп дагы айтпадыңызбы? Ошол жөнүндө сүйлөшөлүчү. Азыркы учурда репертуарыңызда ырлар барбы? Жазылган, даярлар. Анан аларга жакын каралып да клиптер тартылабы же болбосо азырынча мындай, кандай айтсам, окуп үйрөнүп жаткан учуруңузбу? Азырынча өзүмдүн ырым жок, өзүмдүн автордук ырым жок. Анткени анын үстүндө дагы көбүрөөк иштеш керек. Ага дагы убакыт бөлүп жатам. Кудайым буйруса пландар бар, клиптер чыгат, ырлар, жаңы ырларды сиздер менен бөлүшөм деген максаттарым бар. Азыркы убакытта бирок өзүмдүн ырым жок. Айтсаңыз, мына комуз чертүүнү сиз эжеңизден кызыгып, эжеңиздин ырдаганына, черткенине карап кызыгып калса, ал эми дал ушул ырдоо таланты. Мисалга алсак, көбүнчө эле биздин элибизде айтылып келет эмеспи? Сөзсүз түрдө талант керек деп. Талантты өркүндөтүп, өөрчүтсөң, анан ошондо бир мындай жакшы нерсе чыгарсаң болот депчи. Ырдоо таланты сизге кимден өткөн? Комуз чертүү эжеңизден ырдоо таланты? Ырдоо таланты менин атам деле, апам деле жакшы ырдашат. Атам жакшы ырдап, Бекборбиевдин ырларын аябай жакшы ырдайчу. Ошол атамдан өткөн болсо керек деп ойлойм. Азыркы учурда сынактарга катышып жатасызбы? Же болбосо концерттик иш-чараларга, өзүңүздүн ийгиликтериңиз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз? Азыркы учурда сынактар эми башталат, Кудайым буйруса. Ушул университетибизде дагы жылдын мыкты ырчысы, мыкты комузчу, мыкты пианист деген конкурстар, сынактар болот деп алдыга даярданып жаткан учурубуз. Балким ошол сынактардан өзүмдү сынап көрөм деген ойдомун. Эгерде мурунку сынактарда айтсам, bundan мурун биз мектепте окуп жүргөнүбүздө комуз менен көлгө барып келгенбиз. Сынактарга, эл аралык сынактарга ал жактан 2-нчи орунду алып келгенбиз. Ал эми Жалал Абад областында эле бизде Эмил Балтагулов жетектеген Алтын микрофон аттуу конкурстардан дагы финалдарга өтүп, мурун Байгелүү оюндарда алып жүргөнмүн. Эң сонун эми Таттуу гүл эжеке, келиңиз ойлонуп көрөлү. Эгерде комуз ойногонду билбесеңиз, же болбосо ырдабайт элеңиз, кайсыл кесипти аркалап калат элеңиз? Эгерде бул нерселерди билбесем, мен балким адвокат болмокмун. Анткени мен кичинекей кезимде атам мен келатканда эле ордуңардан тургула, сот кызым келет дечү. Ошону элестетип, адвокат болуп, сот болсом болмок деп деле азыр ойлонуп калам. Бирок чыгармачылык, ыр, музыка мени өзүнө тартып кетти. Хобби катары балким алып калам деп ойлоп, бирок баары бир ушул чыгармачылыкка кайра эле келип калдым. Демек, чыгармачылык бул сиздин жашооңуз. Жашоом десем болот. Ана биздин телегөрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир чыгарма сураналы. Аябай сонун дагы бир ырдап берсеңиз, негизи эле телегөрүүчүлөрүбүз дагы жазып жатат. Алардын бардыгын окуп бергенине бизде мүмкүнчүлүк жок. Бирок биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү эле сизден дагы чыгарма окугусу келип жатат. Анда сиздерге жаштарга аттуу чыгарманы аткарып берейин.
күндөрдүң ой күндөрдүң айы айы ойноп бир гана күлгөн күнөбү ойнобой гана жаштар ой жүрөгү оюмда сырын айтсам деп эй жаштыктын шомдой тилегиң ай тилегиң ой тилегиң айы айы айраны гана кенен кымыз мол данду бир жанду биздин ой жерибиз жигити шайыр кыз алтын кымбаттуу кыргыз элибиз ай элибиз ой элибиз айы айы Дагы Браво, бир ирет кол сонун. чабуулар. Ушул жерде мен сизди карап отуруп суроо жаралды. Биздин бүгүнкү студиябызга улуттук стилде, улуттук колоритте кийинип келдиңиз, колуңузга комузду кармап дегендей. Анан жакынкы аралыкта биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, жалпы эле кыргыз журтуна таанымал ырчылардан болгонго аракет кылып жатам деп атасыз. Эстрада жаатында. Анан айтсаңыз, ушул эстрада жаатында ыр чыгарганда дагы ырчы болсоңуз, ушул стилде калабы? Ушул стилде каласызбы же стилиңизди өзгөртүп башкачараак чыгасызбы? Стиль дегенде сиз азыр мен фольклор стилинде улуттук ырларды комузга салып ырдаганда айтып жатасыз го деме. Джазовый стилди дагы азыр ойлонуп жүрөмүн. А балким эстрадалык жанрга өткөндө джазовый стилде ырдап, комузда кыргыздын улуттук эле ырларын ушул эле голос менен ушундай эле кылып чыгарам. Анткени ар бир ырга голосуңду өзгөртүп, өнөңдү төп келиштирип ырдасаң болот. Татыгүл эжеке, азыр сиз чыгармачыл адамсыз, айтсаңыз эми мурунку жашооңуз менен азыркы жашооңуздун айырмачылыгы барбы? Азыр болсо эми ар кандай концерттерге чакырып, орусча айтканда ответственность сизде көбүрөөк болуп калды. Кандай жашооңуз канчалык градуска өзгөрдү деген? Жашоом жакшы эле өзгөрдү. Кыялдарым акырындан орундалып баштап жатат. Кече күнү эле Ынтымак телерадиосуна барып келгенмин сиздерден алдын. Ал жерде дагы аябай жакшы эфир болду деп ойлойм. Жашоом жакшы жакка өзгөрдү. Мен мындан мурун окууну бүтүрүп эле иштеген кетип калгандым да. Азыр эми кайра чыгармачылыкка киришип, ушул чыгармачылыгымды өнүктүрөйүн деп, күндө эле ушул чыгармачылыктын үстүнөн иштеп жаткан учурубуз. Биз окууда өзүңүздөр билгендей эле аспаптар менен ойнойбуз, аспаптардын үстүндө ойноп, фортепианого кирип, чопочорлорго кирип, ушул жерлерден өзүм өнөрүмдү дагы да өркүндөтөйүн деп иштеп жаткан учурум. Жашоом жакшы эле өзгөрдү. Кыялдарыма акырындан жетип жатам деген. Айтсаңыз, мына азыр мисалга айтсак маектин жүрүшүндө суроолор берилип жатат, жооп берип жатасыз. Арасынан балким өзүңүз күткөн суроо берилбей жаткандыр деген ой бар да мендечи. Өзүңүз кандай суроо бермексиз эгер сиз журналист болуп отурсаңыз, өзүңүз конокко келген болсоңуз кандай суроо бермексиз? Жана кандай жооп бермексиз? Өзүм кандай суроо, кандай жооп? Ойлонуп турган суроо экен. Балким үй бүлөңүз тууралуу айтып береттерсиз,
үй-бүлө тууралуу. Жок, мисалы эми кандай суроо? Мисалга айта турган болсок, мен конок болуп бир жерге барып калган болсом, журналист болуп турган болсом, ырчылыктан тышкары эми мен негизи өзүмдүн оюм, өзүмө ошондой суроо бермекмин. Ырчылыктан тышкары дагы кандай иштермен алектенесиз, ошол сыяктуу. Сиз өзүңүзгө бергиңиз келип жүргөн суроо бардыр, мисалы азыркы биз берип жаткан суроолордун арасынан чыкпай калгандыр, укпай калгандырсыз. Ошол өзүңүз күтүп жаткан суроо. ооба. Ойлонуп айтып көрсөңүз, Ооба. Өзүм бере турган суроо. Негизи эле бардык суроолор азыр сизге мындай кандай айтсам, сиз күткөн эле суроолор болуп жатабы? Мен күткөн эле суроо, анткени бизге чыгармачылык жөнүндө суроолор берилет, үй-бүлө жөнүндө, кандай пландар бар, эмнелерди аткарасың, ошондой эле суроолор. Жеке жашоо жөнүндө айтып бергенде өтө эле жактыра берем, анткени жеке жашоо. Мына биз сиз дагы айтып калдыңыз пландар деп, биз жогоруда дагы көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө ушул боюнча сүйлөшкөнбүз. 2022 жылга койгон кандай пландарыңыз бар? ооба. Мисал алсак, телегөрүүчүлөрүбүз үчүн эң алгач кандай ырларды чыгарасыз? Телегөрүүчүлөр үчүн пландарда азыр ата эне тууралуу жана сүйүү тууралуу ыр жаздырсам деген пландарым бар. Ушул жай мезгилинде эс алуу болуп калганда ушул чыгармачылыктын үстүнөн иштейбиз. Азыр ырларды карап, авторлорду, китептерден ырларды көрүп, издеп жаткан учурум. Анан биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы сизге окшоп, эми кичинекей телегөрүүчүлөрүбүз сизге окшоп комузчу, ырчы болгусу келип жаткандар. Сиз дагы мына айтпадыңызбы, кичинекей мезгилимде кыялданып, эжемди көрүп, андан үйрөнүп, мына ушул даражага келип отурасыз. Эми концерттерге барып, эфирлерге келип, конок болуп, андан сырткары дагы көптөгөн сынактарга катышып, эми эстрада жылдызы болгонго дагы аракет кылып жүрөм деп атасыз. Дал ушул биздин кичинекей телегөрүүчүлөрүбүзгө сизге окшоп ырчы болуп чыгышы үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Азыр ушул сурооңуз аябай жакшы суроо болду. Мен кичинекей кезимден эле кызыгып баштаган үчүн кичинекей досторго, бөбөктөргө айтмакмын. Достор, өзүңөрдүн кыялыңарды, максатыңарга бекем болгула. Ишенгиле өзүңөргө, күндө ырдагысы келген балдарга күндө ырдап, өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеп, кандай ырдап жатам, кандай ырдасам кандай болот деп ошол жактан карап, мен өзүм азыр эми укмуш даражага жете элек болсом дагы кичинекей кезимдеги мезгилдерди эстеп кеттим. Ошол окуучулук күндөрдөгү күндө ырдайт болчумун. Күндө ырдап, голосду ачып, ар түрдүү ырларды ырдап көрүп, ар түрдүү ырларды ырдап көрүңүздөр. Комузга кызыксаңыздар, күнүнө жок дегенде 1 сааттан убакыт бөлүп, комуз менен ойноп, эң эле маанилүүсү, важный нерсе десем, ушул кандай ойноп жатам, канча убакыт бөлүп жатам. Ушул биздин талантка биз канчалык көп убакыт бөлсөк, анан биздин талантыбыз өсөт да. Канчалык көп ырдасак, көп ойносок. Эгерде жөн эле бир ырдап чыгып кетем десең, бул болбой калат. Ошон үчүн көбүрөөк аракет кылып, өзүңөрдүн жактырган нерсеңерди эле кармап, ошо мен жетем деп эле жакшы пландар, жакшы ойлор менен жүрсөңүздөр, баардыгы орун алат деген ойдомун. Эң сонун. Менде болсо бир суроо пайда болду да. Чынында көп жерлерден окуп калгам, чыгармачыл адамдар уйкучу болушат деп. Сизде кандай? Эртең менен концерттерге же болбосо дагы да бир жерлерге жетишип эле барасызбы? Концерттерге ооба, жетишип барам. Чыгармачыл адамдар эми бизде эмнеге уйкучу болот дегенде, биз кечиндеси көбүнчө тойлорго барып, маарекелерге барып, кечинде болот да чыгармачыл адамдардын жумушучу. Ошон үчүн уйкучу келет деп коюшса керек деп ойлоп калам. Анткени биздин уйкучу болосуңар дегенге толугу менен кошулбайм. Түнү уктабаса, албетте күндүзү көбүрөөк уктага, көбүрөөк эс алууга убакыт керек болот. Айтсаңыз, ар бир эле адамдын, ар бир эле мына чыгармачыл жааттагы деле инсандын өзүнүн устаттары болот. Кеп кеңештерин берип турган, ырдоого же болбосо дал ушул музыкалык аспаптарды үйрөтүп турган. Сиз өзүңүздүн устаттарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз? Өзүмдүн устаттарым жөнүндө жакшы суроо болду.
Ушул биринчи устатым мен комузга үйрөткөн, ырдайсың, жашырдайсың, ушул ырларды ырда, ушул ырлар сага керек болот келечекте деп биринчи устатым бул ошо комузду үйрөткөн эжекем Маткеримова Бактыгүл эжекем болгон. Азыркы учурдан пайдаланып эжекеме ыраазычылык сөздөрүмү айтып кетсем, көрүп отурса керек мени. Эжеке, сизге чоң рахмат, ушул ырларга мени кызыктырып, комуз менен ырдаганга шык бергениңиз үчүн. Комуз менен ырдап жатканда эле музыкалык мектепке бизге Самарбек аттуу агай келип калган. Азыркы учурда Россия жергесинде, Москва шаарында иштеп жүрөт, ошол чыгармачыл эле жаатта. Ошол агай мен вокалымды биринчи вокалга сабакка ошол агайга кирип, ошол агайдан үйрөнүп баштаганмын. Андан кийин азыркы учурда таалим тарбия алып жаткан жеке агайларымды айта кетсем, Шукуралиева Майрамгүл эжекем вокалдан азыр сабак алам эжекеден. Бакай агайыма ыраазычылык билдирем. Бакай аттуу агайыбыз бар, комуздан берет. Жакшы мурун айылда эми айылдын деңгээли менен шаардын деңгээли башка да, албетте. Музыкалык мектептеринде айырмасы бар. Ал жакта кандай үйрөнгөн болсом, балким кичине жеринде каталар бар болсо, бул Бакай агайым азыр экөөбүз иштеп, ырларды кандай туура чертиш керек, ошолордун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз. Агайга да рахмат, ыраазычылыгымды айтып кетейин. Азыр көрүп жатышса керек, кээ бирки жерлерде сүрдөп ката болуп калды, ойногон жерлеримде. Кечирим сурайм көрүүчүлөрдүн алдында. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирге келип маек куруп бергениңизге, биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө дагы өздөрүнө пайдалуу маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди алып алды деп ойлойбуз. Сизге эркин микрофон, анан маегибиздин акырында дагы бир музыкалык чыгарма менен маегибизди жыйынтыктасак. Рахмат. Ушул эфириңиздерге мени чакырганыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушул бизди эл менен жакын кылып, айта турган сөздөрдү, чыгармачылыгыңызды элге көрсөтүп бергениңерге, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эмне демекчи мен, элибизде тынчтык болсун, ден соолукта бололу бардыгыбыз, илим билим алып, талыкпай, эмгек кылып иштей берели. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм, Кудайым буйруса, ушул талантымды сиздерге дагы да көбүрөөк тартуулап, жакшы ырларды чыгарып, ушул телевидениялардан Кудайым буйруса жакшы ырлар жаңырап калат деген ой максаттарыма жетем деген ойдомун. Ийгиликтүү айтып калайын сизге. Маегибиздин аягында сизден дагы бир чыгарма болсун. Макул. Келиңиздер, анда эмесе Сыймык Бешикеев агабыздын Кызганыч аттуу чыгармасын тартуулап коеюн. Кабыл коюңуздар. Gölümün bolup içine, gözümdün batsan içine, görgöz böyalı jürmökmün, gömür bozup dişige. Karanın bolup geçine, karektin batsan içine, karatpay telli
чоң рахмат. Браво. Сизге дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге, окууларыңызга, чыгармачылыгыңызга көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз, көптөгөн бийиктиктерге жетиңиз дейбиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин 1-курсунун студенти Таттыгүл Осмоналиева болду. Биз көрсөтүүбүздү мына ушундай жагымдуу ыргактар менен алдыга карай улантабыз. Ал эми азыр кезекти кызыктуу бир сюжетке берели. Ал сюжеттен дагы кызыктуу маалыматтарга ээ бололу. Анда достор, Чогуу көрүп кайтабыз. Ооба.